исключительно для Алмазбека Атамбаева. Дальнейшие намерения политических заключенных, обретших свободу. Также покинул колонию номер 47, но по условно-досрочному. Анонс тұшында қойдық, біз Атамбаевқа шындығында орынды бошатып бердік. Енді үшін дегенде Атамбаевты біз ашық айтып бергенбіз. Қылмышты топ түзіп атасын, мемлекетті тонап атасын, коррупциялық іштерін барын қылып атасын деп біз Бектұр Асанов көз, Еріс, Қарбек Жүз 2013-ден баштап қақшап айтып келгенбіз. Мына өзіңіздер көрдіңіздер, ошоның бары бүгінгі күнде шын болды. Атамбаев қылмышты топ түзіп, бүт мемлекетті коррупцияға айландырып, коррупцияның өзі башында баш болып, ылдый жағында төш болып, Сегізбаев, Сүйінбаев, Фарид Ниязов, Жолдыбаева, Улан Исраиловтер болып тұр, бұлар мемлекетті өзінің меншігінде башқарды. Біз бұға ешқашан жол бермейміз. Ошондуктан Атамбаевтың орды бүгінгі күнде түрме болуш керек. Түрмеге мен айтқан фамилияның бары, командасы менен бары қамалыш керек. Понятно, да. Из какое-то время президентских выборов. Настроение общества знал, настроение коллектива, тем более они очень успешно работают. Потом их тоже посадили в 15 году. Biz buga чейин Акаев, Бакиев, Атамбаевдин заманы бул жалганчылыктын жана уурулуктун доору болду. Сурамай жебей. Ушул жаңы доорду башташ керек. Биздин оюбузча кадамдар жакшы, коррупцияга каршы бүгүнкү күндө биз кандай деген күнсү дагы коррупция менен күрөш бар, алдыга жуулар бар. Биз бул жагын сөзсүз түрдө колдойбуз. Будем говорить, с решениями или с политикой действующей власти, это является одним из первых и даже... Спасибо. Вот полчаса просят задать вопрос, прошу вас. Зарплаты тоже 2 раза. Увеличили зарплату 2 раза. И мамлекет ушул жолдон тариф держится, да? Менин оюмча бул киши ким менен иштесе деле өзүн таза сактаган. Ошондуктан байланышы жок үчүн камап атат да. Мисалы байланыштан табакташ болсоң, бир нерсе жеген болсоң, кантип камайсың? Президентке берүү жолу кандай айтасыз? Себеби ошол команда алып келген Каратаева көп. Бир команда менен келет, бирок башка саясат жүргүзгөн учурларды өзүбүздө көп билебиз. Ошондуктан биздин саясатыбызга чын көп жагы туура келбеген. Сөзсүз кемчиликтер бар. Кадрлык саясатта аябай бийлик калтырган системаны да каршылап турат. Туура. Баягы эмелерде ошол команда менен келген менен адамдын ар бир адамдын өзүнчө көз карашы, өзүнүн пикири бар. Кээ бир ачык айтат, кээ бирлер ачык айтпай жасайт. Менин оюмча ою туура түз болгон. Ошол командада болгон, бирок ал команданын ишин уланткан жок. Бийликке келүү үчүн кандай бир тактикаларды өзгөртүп, ага макул болушу мүмкүн. Бул естественный нерсе.